Соңку вакытта коомчулукта жаш балдарга зордук зомбулуктар көбөйүп, анын айынан көпчүлүк балдар ар кандай жаракаттарды алып, жок эле жерден ар кандай илдеттерге кабылып калууда. Дал мына ушул ар кандай жаракаттарды алган балдардын саламаттыгы жөнүндө бүгүнкү чыгарылышыбызда маектешебиз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, түз эфирде кайрадан ден соолук программасы Илим жана билим каналында. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышыбыздын темасы балдар эмнеден улам ар кандай жаракаттарга кабылат деген теманын алкагында маектешебиз. Эгерде дал ушул тема сиздерге кызыктуу болсо, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланыш үчүн телефондор 03222 код аркылуу 24487 номер жана ошондой эле WhatsApp номерибиз дагы иштейт 0702 71 12 80 номер. Анда студиянын кадырлуу конокторун мен сиздерге тааныштырып өтсөм. Маматали Мамазаит уулу Ош областтар аралык балдардын клиникалык ооруканасынын травматология бөлүмүнүн башчысы, дарыгер, травматолог. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Улан Орунбаев, Ош мамлекеттик университетинин окутуучусу, диалог борборунун психологу. Жана биздин медицина факультетинин студенттери келип отурат. Баарыңыздар кош келипсиздер. Эң алгач эле айтсаңыздар, балдар эмнеден улам ар кандай жаракаттарга кабылат? Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу студия. Балдар жаракат алуу бул бүт дүйнө жүзү боюнча эле актуалдуу проблемалардын бирөөсү болуп эсептелет. Алар эми жаракат алууда кайсы мезгилде жаракат алуу эме кылган болсо мындай бөлүнөт да. Жаш балдардын жаракат алуусунун себеби өзүнчө жашы менен бөлүнүп турат дагы. Кайсы убакта жаракат алат, кандай жаракаттарды алат. Мындай жаракат алууларда анатомиялык түзүлүштөрү, физиологиялык кыймылдаштары бузулат. Ошол себептен ушу жаракаттын 4 түрү бар. Биринчиси үй бүлөлүк жаракат, көчөдө алган жаракаттар, мектепте алган жаракаттар, спорт менен машыгуу убагында алган жаракаттар болот. Анан авто кырсыктар болуп эсептелет. Основной эми бизде үй бүлөдө жана көчөдө алган жаракаттарда 80% жаракатты алар жаш балдар ошо көчөдө, үй бүлөдө алышат. Алар эми жашы боюнча бөлгөн убакта дагы 1 жашка чейинки балдарды айтабыз. Бул биз грудной возраст деп коет. Мында ана жаш балдар энеси менен кошо болгон убакта энесинин кароосунан тышкары карай албай калган убактарда бул жыгылуу убагында алынат. Бул ата-эне өзү күнөөлүү деп эсептелет. Ал эми экинчи бала бакча убагындагы эми убакыттагы алган жаракаттар. Алар эми бул возрастта бул эмеде балдар басканды үйрөнө баштайт, чуркаганды үйрөнө баштайт, секиргенди үйрөнө баштайт. Ошондо секирип, жүгүрүп, жыгылып ар кандай жаракаттарды алышы мүмкүн. Ошондон будан кийинки 3 жаштан 7 жашка чейинки бул мектепке чейинки убакыт дейт. Буда дагы мектепте бүрөлөрдө туурап, секирип, жыгылып ар кандай жаракаттарды алышы мүмкүн. Андан тышкары 3 жаштан 7 жашка чейинкилерди айттым. Анан кийинки уже 7 жаштан 15 жашка чейинкилер эми булар көбүнчө спорт эме менен машыккан убактарда ар кандай жаракаттарды алып калышы мүмкүн да. Бул балдардын жаракат алганын себептеринен көйгөйлүү мамилесин айта турган болсом, себеби бул алганда булар ар кандай ошо биздин мекемелерге, мисалы ооруканаларга келип түшөт, бөлүмдөргө келип жатып калышат ар кандай оор жараттар менен. Автокырсыктар менен келген жакта өтө эле психологиялык жактан жаракат алып калышы мүмкүн. Ошондой ар кандай түрдүү жаракаттарды алып
кайрылышат да биздин ооруканага. Акыркы күндөрү социалдык тармактарда, маалымат булактарында көп айтылып атат. Негизи балдардын зордук зомбулуктан жаракат алгандары көбөйүп баратат деп. Чындыгында эле ошондойбу? Биз 2018-жылгы статистика боюнча биздин ооруканага 8 бала кайрылган зомбулук эми боюнча. Ал өзү бизде азыр Стамбулский протоколдун негизинде ошо балдарды келгенде ушу кайрылуу убагында эле уже регистрация кылып керектүү укук коргоо органдарына жөнөтөбүз. Дагы балдарды өз жараттарына караша жардамдарды бере баштайбыз. Кечиктирбей туруп. Жакшы. Мына ушул жаракаттардын да түрлөрү болот. Ошол түрлөрүнө токтолуп кетсеңиз, анан кайсы түрлөрүнө балдар көп кабылууда? Көбүнчө баягы бытовой деп коет эми үй бүлөдө 80%-ге чейин ушундай кабылуулар болуп атат. Көчөдө булар буттары сынып, эттери чозулуп, баш сөөктөрү зака жеп, мээни чайкалышынан алып келип, ушундай жараттар менен көп келет да бизде бөлүмдөргө жатып, өз керектүү дарыларын алып, айыгып чыгышат. Жакшы. Психологко суроо берсем, негизинен мына ушул жаракаттарды алганда, зордук зомбулук аркылуу жаракаттарды алганда, анын баланын өзгөчө психологиясына дагы таасир берсе керек. Оңуңуздарбы? Рахмат. Биринчиден бул ошол балдар көбүнчө зордук зомбулукка кайсыл учурларда кабылат да. Негизинен үй бүлөдө, анан көбүнчө мектептерде, анан тааныбаган адамдар көчөдө болгондо тааныбаган адамдар тарабынан көбүнчө ошол зомбулукка кабылып, балдар ошол психологиялык жактан жабыркаган учурлар бүгүнкү күндө өтө көп кездешет. Алардын ичинен бүгүнкү күндө эң көп психологиялык жактан жабыркаган, чоңдор тарабынан зомбулукка кабылган 16 жашка чейинки балдарды айтып жүрөт да. 16 жашка чейинки балдар бүгүнкү күндө эң көп ошол зомбулукка кабылат экен. Алардын ичинен 16 жашка чейинки балдардын ичинен дагы көпчүлүк бөлүгү бул 4 жашка чейинки балдар ошол зомбулукка өтө бүгүнкү күндө көп кабылат. Эмне себептен дегенде бул бүгүнкү күндө эмне болуп атат? Үй бүлөдө жанагы чыр чатактар болот, же болбосо ажырашуулар болот. Ошондой эле мектептеги кээ бир учурда мугалимдердин туура эмес мамилесинен психологиялык жактан жабыркаган же тааныбаган адамдар тарабынан ушундай бир жабыркап атышат да. Булар жабыркаганда эмне болот? Ошол мындай көпчүлүк учурда тынымсыз жабыркоого учурап жүргөн балдар сөзсүз түрдө психологиялык жактан мындай бузулууларга дуушар болот да. Биринчиден алар эмнеге болот? Себеби балдар ошол психологиялык жактан жабыркаганда алар ошол коомго болгон бир мындай нааразычылыктар пайда болот, жек көрүү болот, көрө албастык, адамдагы ташпоорлук, бүт ушундай бир жаман сапаттар адамда калыптана баштайт да. Азыр бүгүнкү күндө ошол терроризм кандай проблема болуп атса, ошол жаш балдарга карата жасалган зордук зомбулук бул ошондой эле проблема деп койсок, менимче туура болот да. Жакшы, биздин аудиторияда да суроо болсо керек, анда берсеңиздер болот. Саламатсыздарбы? Менде төмөндөгүчө суроом бар эле. Улан агайга суроо берейин дедим эле. Азыр эле айтып кеткендегидей, ушул өтө чоң бейт тааныш адамдар тарабынан берилген ошол травмалар дейбизби, же психикалык жактан жабыркоолор дейбизби, көп мезгилде жаш жете элек кыздарды зоруктоо мезгилинде алар кийинки жашоосу кандай болот? Алардын акыбети кийин ошол өзлөрү теңдүү эле жаш балдардай эле сыяктуу эле өнүгүү болобу, же кандайдыр бир жактан артта калуу, же болбосо ооруга дуушар болуу, кийин балким өзүнө болгон суицидтик абалдар кездешеби? Ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Бул жерде ошол көбүнчө чоңдор тарабынан ушундай зордукка кабылган балдарда мындай депрессиялык абалдарга көп тушкан учурлар көп болот да. Бул ошол депрессиялык абалда убагында психологдорго, психиатрларга кайрылып, ошол убагында чара көрбөсө, кийин баладагы жана терс эмоционалдык, негативдүү ойлор үстөмдүк кылып, бала барган сайын мындай ден соолугу бузулат. Азыр бүгүнкү күндө психологдор, мына окумуштуулар изилдеп атат да, бала дейт зомбулукка кабылганда анын ДНКсы өзгөрөт экен, анан генетикасы да өзгөрөт экен да.
ошол генетика өзгөргөндө, ДНКсы өзгөргөндө адам мындай ооруга көп чалдыга баштайт экен да. Боор оору, жүрөк оору жана башка ооруларга көп чалдыга баштайт экен. Же болбосо адам ушундай кабылган учурларда дейт, карыганда да мындай акыл эсинен мындай тез ажырайт турган ушундай абалга жеткирип коет экен да зордук зомбулуктар. Ошон үчүн мындай учурларда сөзсүз түрдө ошол психолог, врачтарга кайрылып, убагында дарыланып, кеңеш алып, консультация алып, тийиштүү чараларды көрүш керек да. Жакшы, негизинен психологиялык оорулар дагы көп десем болот да. Депрессиядан сырткары дагы кандайдыр бир ооруларга калып калышы да мүмкүн да. Бүгүнкү күндө ошол эмоционалдык абалдар оорулар өтө көп. Мында депрессия, стресс, шизофрения, мындан башка дагы өтө көптөгөн оорулар бар да. Ошол оорулар бул депрессия менен ооруган адамдын өзү эле ошол бул ден соолугу үчүн дагы өтө чоң бир зыяндарды алып келет да. Ошон үчүн да немелер айтып жүрөт да. Бул биринчи адам узак жашайм десең эмоцияңды башкарышың керек экен да. Анан ошол балдар эгерде тынымсыз ушундай депрессиялык абал менен жүрө бере турган болсо, депрессиялык абалдан чыга албастан жүрө турган болсо, бул мына коондогу жат көрүнүштөр ушул зордук зомбулук көргөн балдар тарабынан мындай көп жаралат экен да. Жакшы. Маматали мырза, айтсаңыз, негизинен ушул программага даярданууда көптөгөн маалыматтарды окуп чыктым да. Анан дүйнөлүк статистика боюнча кыш мезгилинде адамдар ушундай жаракатка көп кабылат деп айтылат да. Мисалы сыйгалак болгондуктан бизде деле ошондойбу, же болбосо жыл бою эле ушундай катталып турабы? Бул нерсе бул жыл бою эле ушундай нерселер катталып турат. Аны биз азайтуу болбойт, олтурбой коюуга биз кыла албайбыз. Ал болуп турат. Бирок биз эми баягы балдарды тарбиялап, баягы машиналардын аркасында жабышпай, көчөдө баягы эмеде өзүнүн белгилеген жерден өтүү, пешеходдордон өтүү. Бул ушу мектеп кезинде даже бала бакчага баргандан баштап эле балдарга туура тарбиялай бериш керек да. Бул кичинекей үйдө, биринчи үйдө, бала бакчада, анан мектепте, окуу жайларына дагы ушу туура баягы мамилелерди жасап, баягы эмелерди үйрөтүшүбүз керек. Кайсы жерин туура өтүш керек. Жаш балдарды ата-энелер кандай тарбиялай бериш керек. Ошолордун баарын коом баардыгы биригип иш алып барсак, бул нерсе азаят. Жакшы. Биздин студент досторубуздан кийинки суроону угалы. Кандай суроо бар? Саламатсыздарбы, урматтуу студия, саламатсыздарбы? Менин суроом төмөндөчү. Негизи эле жаш балдарды айтайлы. Чоңдорго караганда көбүнчө жаш балдар травмага көп кабылышат. Жана ошондой эле жаш балдардын арасынан дагы ошол төрөлүп жатканда родовые травмы деп коет. Же болбосо ошол төрөлүп жаткандагы травманын кандай кесепеттери бар, жана ошол төрөлүп жатканда травма албаш үчүн кандай профилактикалар жүргүзсөк болот? Ошол тууралуу дагы айта кетсеңиздер. Жакшы, кошумчалап кетсем, негизинен көпчүлүгү ушул төрөлүп жатканда кыйналып калыптыр деп, анан көбүн эсе ушул тынчтандыруучу дары-дармекти бир топ жашка чейин беришет да. Акыркы убактарда бардык эле балага ошондой диагноз коюлуп калды. Эмне себептен деген да суроо бар. Бул суроо эми аслында гинекологдор болуш керек. Мен болушунча жооп берейин. Төрөй турган аял бул боюна бүткөндөн баштап эле учет кылыныш керек. Гинекологдордун эмесиненчи. Анан төрөгөнгө чейин ушул эмеде учетко алынып, кан алып, ошо күнгө чейин гинекологдун учетто туруп болуш керек. Анан родовой травма деп айтып атасың, бул родовой травма дагы будан болбойт деп айтканга бул кыйын. Эми баланын ар кандай келиши асынын башы менен келет, эми жан башы менен келип калат, көчөгү менен келип калат. Мындайларда да бул родовой травма болот. Бул болгон жерде бизге мага суроо мындай болуп атат да, ошол убактарда эмени бөбөктү алып аткан убактарда ар кандай травма болуп калышы мүмкүн. Мисалы бизге көбү кездешкендери ошо кичинекей ымыркайдын акыректери сынып калышат. Ошолор менен келет. Анан баш сөөктүн менен эттин ортосунда кан уюп болот. Кефалогематома деп коет. Алар менен келет.
буту жоон санынан кашка жилик сынып калышы мүмкүн. Алар менен келишет. Аларды биз эмелерге барып, төрөт үйлөрүнө барып чакырганда барып көрүп, алып келип керектүү жардамдарды көрсөтөбүз. Мобилизация кылып керектүү жардамды көрсөтөбүз. Алар жакшы болуп кетишет. Мына ушулар болбош үчүн сиздер дарыгер катары айтсаңыздар, эмне кылуу керек? Ушул нерсе болбош үчүн алдын ала кандай профилактикалык иштерди жүргүзүш керек? Бул нерсе болбош үчүн биринчи очередь ошо боюнда бар аялдарды туура тарбиялоо керек да. Ошо төрөткө кетип атканда ошо бул эми гинекологдордун иши. Алар ошо кандай болот, ушундай болуп, бул эмени тарбиялаш керек. Жакшы. Дал ушул тема боюнча шаар тургундары видео суроо узаткан, анда жалпыбыз биргеликте видео суроого көңүл бурсак, андан соң кайрадан жолугушабыз. Ошо азыр Чырчык лыжный базасына барганда көпчүлүк элдер ошо 2-3 жаштагы балдарын алып барып алышат. Ошол балдардын эгер ал жакта ошол балдардын буту жана башка жерлери сынып калса, ошол ата-энелерге кандай түшүндүрүү иштерин жасаса болот, ошондойго кандай иштерди эскертүүлөрдү берейин деп жатасыздар? Мен дарыгерге суроом бар эле. Эгерде кичинекей баланын буту же колу сынган болсо, канча айда сакайт? Мен дарыгерге суроом бар эле. 1 жаштан 5 жашка чейин балдардын колу же буту сынса, үй шартында кандай жардам көрсөтүлөт? Мен дарыгерлерге суроом. Азыркы учурда мындай жаш балдардын арасында сындык оорулар көбөйдү. Бул оорулардын келип чыгышына тамак аштын кандайдыр бир тиешеси барбы деген суроом берген едим эле. Биз түз эфирдебиз, урматтуу көрүүчүлөр. Биз балдар эмнеден улам жаракаттарга кабылат деген теманын алкагында маектешип жаткан кирбезбиз. Маегибизге кайрылып келсек, биринчи суроо, мисалы муз тебүүгө баргандар, бүгүнкү күндө балдарын дагы алып барышып атат да, ошо ата-энелерге кандай түшүндүрүү керек? Ал жерде мисалы жардам көрсөтө турган медициналык жардам деле жок да. Азыр туура айтат. Бул азыр кыскача жооп берип кетсеңиз. Жаш балдарды алып барып 1 жаштан 3 жаштан 5 жашка чейин дейт. Бул 3 жаштан 5 жашка чейинки балдар алып баргандан кийин бул ата-энелердин көзөмөлүндө толук болуш керек. Ата-энеси менен бирге болуш керек. Айтыпла муз тебүүлөргө барганда. Булар эгерде ошол жерде бала жаракат алып калса, бул толугу менен ата-эне күнөөлүү. Ага чейин бул муз тебүүгө алып барганга чейин баланы ошо муз тебүү боюнча тарбиялаш керек. Онда коопсуздукту айтып түшүндүрүш керек, өзү чүрбөш керек жалгыз. Азыр бизде муз тебүүгө алып барганда өздөрүнөн чүрүп берет, балдар менен кошо чүрүп берет. Ошонун кесепетинен көп жаракаттар болот. Жакшы, бизде байланышта көрүүчүбүз бар экен, анда кабыл алып түз эфирге алып чыгабыз. Саламатсызбы, кош келипсиз, кандай сурооңуз бар? Биз сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мен сиздерге суроо берейин дегенде, бир агам балдар бар. Бири 7 класс окуйт, бири 5 класс окуйт. Ата-энеси Москвада да, анан алар кичинесинде ошо ар кимдин колунда чоңоюп, ошол эмне болуп калганда, мындай бирдекени айтсаң чочуйт, коркот, ошону кандай кылып айыктырса болот? Ушу боюнча кичине маалымат берип койсоңуздар. Жакшы, Улан мырза, бул сизге экен, кандай кеңеш бересиз? Кыскача, Рахмат. Бул сурооңузга албетте сиз ошол бүгүнкү күндө ата-энеси эмне себептен Россияга кеткен, ошол ата-энеси Россияга кетип жатканда кандай адамдарга таштаганда, ошол таштаган адамдар бул балага эч кимге билдирбестен кандайдыр бир зомбулукка кабылып калышы мүмкүн да. Ошол зомбулукка кабылган балдар сөзсүз түрдө мындай коркунчак, жалдырама же болбосо дагы бир башка ушундай психикалык ооруларга учурап калат да. Анан өзүңүз үй шартында деле ошол бала менен, эгер энеси болсоңуз, ошол жат адамдар менен сүйлөштүрүп, алардын бир жакшы адам экендигин айтып түшүндүрүп, өзүңүз тынымсыз мындай мамиле кылышыңыз керек да. Себеби бул адам ошол дайыма ошол башка адамдардан коркуп жүрүп, дайыма тартынчак болуп, же болбосо өзүнүн оюн айта албай турган болуп, кийин ошол турмушта бир кыйынчылыктарга учурайт да. Же болбосо сиз сөзсүз түрдө ошол психологдорго кайрылып, кеңеш алып, консультация алып, атайын
психологиялык терапиялардан өтсөңүз дагы жакшы болот менимче. Жакшы кеңеш болду. Кийинки суроону берсем сизге, эгерде колу же буту сына турган болсо канча убакытта сакаят? Эми жаратылгандын кандай эми сөөк сынгандан кийин жылып кеткенби, эгерде жылбай өзүнүн ордуна сынганы эми алганда эми жаракатына жараша айыгат да. Себеби эгерде жылып кетпей, өзүнүн нугунан жылып кетпей эме кылса, жаракат болсо бул дагы эми сынык деп эсептелет. Алар эми где-то бир айдын ичинде жакшы болот. Жакшы иштеге билинбейли жакшы болуп кетет. Себеби балдарда ушундай өзгөчөлүк бар. Чоңдорго караганда булар тезирээк айыгат. Батыраак азаят. Себеби эми жакшы болот да. Кийинки суроо, мисалы ушул жаракатка душар болгон балдардын тамактануудан да кандайдыр бир көз карандылыгы деп суроо бериптир да. Мен толуктап кетсем, негизинен мына ушул сөөккө керектүү болгон азык түлүктөрдү бербегендиктен ушундай бат-баттан ушундай сынык жаракатка учурап калышы мүмкүнбү? Бунда тамактануудан негизинен азыр баарыбызга эле көйгөйлүү нерсе бүт эле баягы эмеден келген, чет мамлекеттен келген тамактар менен тамактанабыз, искусственный тамактар менен. Анан ушунун сөөгө таасири кандай деген себеби көбүнчө могу балдардын, жаш балдардын сөөгүн эмеси бул түбүнөн, фундаменттен деп коет, энесинин кан азуулугунан пайда болот. Аскандуулуктан энесине. Ошодон керектүү эмелер, минералдарды, керектүү нерселерди эмеге балага берет дагы, касиети начар болуп берилип калат да эми булчу. Анан ошондо баягы эми тамактарды көбүрөөк баягы кальций көбүрөөк составында болгон тамактарды бериш керек. Булар. Жакшы, биздин студиядан дагы суроолор бар. Кутмандуу кечиңиздер менен. Менин суроом төмөндөгүчө. 3 жашка чейинки балдар негизинен үй шартында көбүрөөк күйүп калышат. Анан бул күйүп калганда жаш балдарда ар түрдүү болот. Эми бул кырсыкка түшкөндө кайнак сууга түшүп калышат, же термоска күйүп калышат. Ошол убакта ата-энелер туура эмес биринчи жардамды көрсөтүп, андан кийин дарыгерге кайрылышат да. Ошол туура эмес көрсөтүлгөн жардамдын айынан кандай акыбети болушу мүмкүн, осложнениялары? Кабылдоосу, жакшы. Биринчи эле эмеде ошол бала эгерде кайнак сууга болгонболсо, же болбосо термоста деп айтып атасың, ошодон алыш керек. Ошондон эме баланы ала коюп туруп эле, анан баланы өздөрүнчө дарылабай, сразу эмеге дарыгерге алып келиш керек. Алып келип, эми бала күйгөн убактарда ар кандай даражада күйөт да. Биринчи даражада, экинчи даражада, үчүнчү, төртүнчү даражага чейин күйөт. Ошо эме эч кандай эле эмелер көрсөтүп, болушунча тезирээк ошо дарыгана эмеге, ооруканага алып келиш керек. Демек, үй шартында биз тиш пастасын кое коюп, же болбосо суук нерсени баса коюп, өзүбүздүн билгенибиз менен жасаганыбыз бул туура эмес экен. Ага балага тескерисинче доо кетирип коюшубуз ыктымал экен. Жакшы, бизде байланышта көрүүчүбүз бар экен, анда кабыл алып түз эфирге алып чыгабыз. Саламатсызбы? Кош келипсиз, кандай суроңуз бар? Кайра эле сиздерге байланышып жатам, анан сиздерди көрүп жатам да, ушул эки бала боюнча да жакшы маалыматтарды бердиңиздер. Рахмат чоң сиздерге. Анан кийин ушул балдар бири 13 жашта, бири 11 жашта да, ушуларга кандай мына психологдор бар бекен? Ошолордун номерин айтып кое аласыздарбы? Анан ушул балдарга кандайдыр бир психологдордун кандай жардам болобу деп сиздерге кайрадан байланышка чыгып аттым эле да. Кошумча айтып койсок, негизинен ошол болсо номерин айтып койсоңуздар, мен сиздерди көрүп жатам, жазып алып ошо сиздерге байланышка чыксамбы деген. Мындай учурда мисалы оорукана деле бар, ошол жактан деле дарыланса деле болот да. Жакшы, кеңеш айтып койсоңуз. Бизге алып келип психолог катары кайрылсаңыз болот. Биз албетте жардамды беребиз. Анан сиз сөзсүз түрдө ошол бул балдар эмне себептен ушундай акыбалга түшүп калган, ошону өзүңүз дагы үй шартында деле мамилелешип сурап билсеңиз болот.
себеби ошол үйдө мүмкүн чоңдордон запкы көрбөйдү эле, ошол кандайдыр бир бүгүнкү күндөгү интернет, телевизор, ушундай да бир жакшы эмес видеолорду көрүп деле бала ушундай бир акыбалга түшүп калышы мүмкүн да. Себеби муну психологдор бүгүнкү күндө изилдеп жүрөт да, бихеоризм деген агым бар да. Ошол агымдагылар балдарды атайын изилдешкен да, бир жагына жанагындай жакшы оюнчуктарды ойноп, сындырбай ойногон окуучуларды, экинчи жагга жанагындай бүт сындырып, жакшы талкалаган окуучулардын видеосун көрсөткөн да балдар. Ошондо жыйынтыгы берки сындырып көргөн видеону көргөн балдар чындап эле ошол турмушта дагы ошол нерселерди кайталашкан да. А экинчи жактагылар болсо ошол мындай адамга дагы жанагы өзүнүн айланасындагы нерселерге дагы мындай этият мамиле кылып ошол нерсени калыптандырышкан да. Жакшы. Маматали мырза, эми дарылоо боюнча айтып берсеңиз, бүгүнкү күндө дарылоо кандай жүрүп жатат? Анан улам барган сайын дарылоого да жаңылануулар кирип турса керек. Ооба. Айтып берсеңиз ушу боюнча. Эми жаракат алган балдар биринчи очередте эле бизге келет, кабыл алуу бөлүмүнө келгенден кийин. Ал жерде дарттын канчалык акыбалын көрүп, даражадагыны. Эгерде сынган болсо, аны биз рентгенге түшүрүп, андан бөлүмгө жаткызабыз. Жаткызып, анда эгерде жылып кетип, өзүнүн нугунан жылып кетип, шишип, эме болуп кетсе, анда экстренный тез аранын ичинде операцияны жасайбыз. Операцияны жасаганыбыз буларды өз калыбына келтирүү керек да. Тез аранын ичинде өз калыбына келтирүү керек. Ошон үчүн операциялар болуп турат. Биз тынымсыз борборлорго барып окуп турабыз. Травматологдор эми буйруса ушу 3 областы тейлейбиз. Жападан жалгыз бөлүм болуп Кыргызстан. Кыргызстан болду. Азыр эми Кудайга шүгүр, иштерибиз жакшы эле. Жакшы. Кийинки суроону берсеңиз болот. Кандай сурооңуз бар? Телекөрүүчүлөр, менин суроом ошо психика боюнча да. Жаш балдар кайсы жаш курагында көбүнчө психикалык жабыркоолорго дуушар болот? Мындайча айтканда, кайсыл жаш учурунда балага көбүрөөк көңүл буруш керек? Тарбиялоодо мисалы чындыгында биз ар кимибиз ар кандай тарбиялайбыз. Бүгүнкү күндө коомчулукта дагы талаш десем болот да. Тигинтип тарбияла десе, анан биз ата бабабыз монтип эле тарбиялаган деп ушул нерсени айтып келебиз да. Ушул боюнча да кошумчалап кетсеңиз. Бул ошол психикасы кайсыл убакта бузулат же болбосо ошол катуу таасир этет деген көбүнчө ошол 16 жашка чейинки балдарда да. 16 жашка чейин, мисалы 12 жаштан 16 жашка чейинки куракты биз өспүрүм курак деп коебуз. Ошол куракта бир болбогон эле нерседен балдар психологиялык жактан жабыркап, ар кандай жолдорго барган учурлар бар да. Үйдөн качып кеткен же болбосо өзүн өзү өлтүрүп алган болбогон эле бир окуялар аркылуу да. Анан 4 жашка чейинки балдар өтө көп учурайт. 4 жашка чейинки балдар себеби өтө оюнкарак болуп, мындай кызукандуу болгондуктан эркиндикти, табият эркиндикти эңсеген балдар да, эркиндикти эңсегенден кийин аны ата-эне көп учурда тыйышка аракет кылат да. Ошол тыйганда укпаса, анан кийин балдарды мындай зордук зомбулук аркылуу физикалык же психологиялык атайын кысым көрсөтөт да. Ошол мындай кысым көрсөтүүнүн натыйжасында балдар психикалык бир жабыркоого дуушар болушат. Жакшы, мына ушул эң оор эле жаракат баш мээ менен жүлүн жаракаттары деп айтылат да. Мындай учурда сиздер кандай дарылайсыздар, ушул боюнча да айтып берсеңиз. Бул бейтап биздин орукка кайрылган убактарда бул баш мээси чайкалган убакыт деп коет. Ал келгенде эле бала жыгылгандан кийин жыгылганда өзүнүн эмесин жоготот, эсин. Анан көңүлү айрый баштайт, анан куса баштайт. Куса баштагандан кийин ошол маалда бизге клиникага алып келет. Клиникага алып келгенде ошо кабыл алуу бөлүмүндө эле рентгенге тартабыз. Баш сөөгү бүтүнбү, жемеби. Ошону тартып туруп, андан кийин ошого жараша дарылар башталат. Ал эми биздин эмеде жүлүн үзүлүп кеткен, жүлүн эме анда ол акыбал кездеше элек, көрө элекпиз. Эми бага кездешкен жок да бизге.
эгерде ушундай учур болсо сиздер операция жасайсыздар, операция буга эмеген нейрохирургиялык бөлүм бар. Ошол бөлүмгө жаткызып операция жасашат. Жакшы. Биз болсо программабызды улантып, кезекти 32 рубрикасына беребиз, андан соң кайрадан жолугушабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сүт тиштерди дарылоодо көп өзгөчөлүктөрү бар. Кээ бирки ата энелер сүт тиштер түшүп калат, дарылатпай эле койсок болот дейт. Бирок сүт тиштерди биринчи кезекте сөзсүз карашыбыз керек. Себеби сүт тиштердин астында туруктуу тиштердин түйүлдүктөрү бар. Сүт тиштерди убагында дарылабасак, ошо түйүлдүктөр кээде өзүнөн өзү жок болуп кеттүү коркунучуна ээ, же болбосо эмальдардын жакшы минерализация болбой жука чыгып калышына бир түрткү берет. Анан эрте жок болгон сүт тиштерде чыкканда места болбой кыйшык болуп, биздин жанагы прикустарыбыз, прикус деп коет, тиштердин катнашы туура эмес болуп, патологический прикуска алып келгендиктен кийин кыйналып ортодонтиялык леченияларга дуушар болосуздар. Ошондуктан сүт тиштерди жакшы карашыбыз керек биринчи кезекте. Андан кийин мына балдарда поражаемость болгондо сүт тиштерде ушунчалык тез кабылданат да, лимфадений же болбосо абсцесс флегмонага алып, көпчүлүк адамдар баягы гестрип же болбосо ошо тишти узак дарылаткандан кийин анан бизге кайрылат. Ушул моменттен пайдаланып, мен балдардын ден соолугуна көбүрөөк ата энелер көңүл буруңуздар. Жылына 2 жолу дарыгер стоматолог алып келсеңиздер, албетте балдарыңыздардын ден соолугу чың болот. Бекеринен айтылбаса керек, ооз көңдөйү биздин ички органдарыбыздын күзгүсү деп. Ошондуктан ар дайым балдарыңыздардын ден соолугуңузга кам көрүңүздөр. Биз көрсөтүүбүздү улантабыз. Көпчүлүк телекөрүүчүлөрдөн суроолор, мисалы сөөктү бышыкташ үчүн, ушул жаракаттарды алдын алыш үчүн кандай витаминдерди берсек балабызга деген суроолор көп келди да. Ушул боюнча айтып берсеңиз. Бул биринчи очо туура тамактандыруу керек баланы. Туура тамактан. Баягы айтып өттүм го. Кайсы эмеде кальций көп. Ошол тамак-аштарда. Ошолордо кальций көп немелерди беришибиз керек. Витаминдер көп нерселерди беришибиз керек. Азыркы убакытта жаз келе атат. Ушул убакытта витаминдер жаш балдарга азайып кетет да. Ошон үчүн буларды толуктап туруш үчүн эмеси жаракат албаш үчүн сөөктөр кальций көп азыктарды көп беришибиз керек. Мисалы йогуртты берсек болот, творогду берсек болот. Муну жебейт деп, ушу аздан болсо да жедирип, кайсы эме тамак-аш кальцийге бай болсо, ошону берип турушубуз керек. Жакшы. Анан дагы мындай сөз бар да, ушул биз жеп жаткан азык-түлүктөрдү, мисалы, таблеткаларга, кальций таблеткаларын алмаштырууга болбойт деп айтылат да. Мисалы, эгерде 1 килограмм быштак жесек, ошондо 1 дана таблетка ичкенмен барабар деген дагы дарыгерлердин айткан сөздөрү бар да. Бул да кандай болуп калат? Ошол тамак-аш менен эле биз толуктай алабызбы? Же жардамга ошондой дарыканалардан кальцийлерди алып ичип туруш керекпи? Жок, тамак-аш менен эле толуктаса болот. Өсүп жаткан эмелерге, жаш балдарга тамак-ашты туура берип, бай кальцийге бай эмелерди берсек эле болот. Таблеткалардын кереги деле жок. Жакшы, анан кайсыл суусундуктар дейли, кайсыл азыктар сөөктөгү кальцийди жууп кетет, же болбосо жок кылып бериши мүмкүн? Эми баягы газдалган суусундук дейли. Цитрусовый баягы эмелер болуп атпайбы, суусундуктар. Ушуларды газдалган суулар, буларды жаш балдарга бербей эле коюш керек. Ошолор действительно буларды жууп эме алып коет да. Сөөктүн эмесин алып келет. Кофени көп ичкенчи? Кофени жаш балдарга бербейбиз.
бербейбиз, э? Жакшы. Бизде суроо бар, келиңиз. Менин суроом родовая травма боюнча көбүнчө таза бедренный суставдын вывихи кездешет экен. Аларга кандай жардам көрсөтөсүңөр? Анан тим койсо ал восстановление болуп кетеби же майып болуп калабы ошол бала? Ушул жөнүндө айтып кетсеңиз. Рахмат. Жакшы суроо болду. Бул родовая травмага баягы врожденный вывих бедра тубаса жан башынын тубаса чыгышы деп айтылат да. Бул родовая травмага кирбейт. Бул баягы бул көйгөй баягы эле айтып өттүм. Бул эненин ичинде эмелердин закладка болуп аткан убагында эле башталат. Бул нерсечи. Ошол убагында эле башталып, көбүнчө ошо мен да айтып кетем, кан аздуу балдардан ошо ушундай патология менен төрөлөт. Ошонун мындай байкашыбызча, мен өзүмдүн байкашымда бир 10 жылдын ичинде ушундай байкалуу жүрдүр да. Ошондо ошо 60% ошо кан аз балдардан, энелерден төрөлөт мындай балдар. Бул жан башы чыгып кеткен, тубаса чыккан болот. Анан төрөлгөндөн кийин 3 айдан кийин биз рентгенге тартабыз. Анан кийин буну этап менен дарылайбыз да. Биринчи этабы бул баланын ошо жамбас сөгүнүн ордуна салабыз гипс менен. Андан кийин ошо акырын менен ошо баланын өзүнүн функционалдык эмесин алып келебиз. Иштесин. Буну дарыласак болот. Мындайлар бизде көп эле кездешет. Буну биз дарылап эле жүрөбүз. Азыркы эмелери жакшы эле. Жакшы. Көрүүчүбүздөн кийинки суроо. Саламатсыздарбы? 6 айлык балам дейт, түн уйкудан чочуп ойгонот дейт. Эмне үчүн деген суроо калтырыптыр да. Бул менимче психолог. 6 айлык бала болгондо албетте бул көбүнчө эле бул анализаторлор баардыгы өнүгүп аткан мезгил болот да. Ошол мезгилде өтө бала сезгич учур болот дагы. Мындай катуу үндөн, кыйкырыктан деле бул бала ошол коркуп чочуп кала берет да. Ошол бала менен тынымсыз мындай ата-эне мындай жанында болуп, түн уктаганда да баардык убакта жанынан мындай жылбаш керек да. Андай болбогон учурда ошол бала ата-эне чыккан учурда деле кыйкырып-бакырып чочуган учурлар көп кездешет да. Жакшы, негизинен мына ушул балдардын сөөктөрү сынган учурда аны гипс менен таңып коесуздар да. Бул учурда балдарга да чоңдорго эле, балдарга эмес чоңдорго дагы ыңгайсыздык жаратат да. Анан мен сурайын деген негизинен бүгүнкү күндө мына ушул гипстин дагы мындай жумшагыраак түрлөрү жокпу деген себептен балдар үчүн. Андай жок. Гипсти биз билем медицинский гипс да. Ушу менен пайдаланабыз. Башка эме ойлоп таба элек. Өтө кичинекей балдар ошондо кандай көнөт? Көнөт эми. Айла жок көнөт. Салабыз, кыймылдатпайбыз. Жакшы, келиңиздер анда маегибиздин соңунда кеңеш айтсаңыздар жалпы телекөрүүчүлөргө. Жалпы телекөрүүчүлөргө эмне деп кеңеш айтабыз? Биринчи эле ошо балдарды ошо төрөлгөндөн баштап туура тарбия өспүрүмгө чейин 16 жашка чейин туура тарбияланып, мисалы спорт машыгып атканда алдын ала ошого даярдаш керек. Эмеге чыкканда конькиге чыгып ага даярдашыбыз керек. Анан баягы жол кырсыктарын азайтыш үчүн азайтыш үчүн туура баягы эрежелер сакташ керек. Жолдо өтүүчү эрежелер менен сакташ керек. Эгерде биз ошо жолдо жүрүүчү эрежелерди сактап, айдоочулар менен жакшы мамиле эме кылсак, бул нерсе азаят. Жаракаттарды алдын алабыз, жаракаттарды алдын алсак болот да. Жакшы, ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Маматали Мамазайыт уулу Ош областардагы балдардын клиникалык ооруканасынын травматология бөлүмүнүн башчысы жана ошондой эле Улан Орунбаев диалог борборунун психологу болуп, жана биздин медицина факультетинин студенттери. Сиздерге рахмат айтабыз. Атайын убакыт бөлүп, жалпы телекөрүүчүлөргө жакшы бир маалыматтарды айтып өттүңүздөр. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Ушун менен Илим жана билим телеканалынын ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.